Ошол үчүн ал чарчаганда аягын сүйрөй албай, чыдамы түгөнүп, жаны кашайган күндөрү да сыр бербей, арман кылбай, майышпай келе жатыр. Алан сайын Эдигейдин жет өмүрү жерге кирет. Бир айла таппаса, бу турмуштун бир жылчыгына баш багып албаса, арга куруп баратыр. Өлгөнчө жер безип жүрө береби? Тоокел деп шаарга буйрусамбы? Жол болгусу бардыр деп ойлоду кээде. Эптеп ден соолугун чыңдап, бу оңбогон контузиядан айыгып алса, анан дагы күрөшүүгө ар намыс, адамдык даражасын коргоп алышка жарар эле го. Шаарга барганда көрөр күнү кандай болмок? Балким маалы келгенде эптешип кетмек беле. Башка бир топ жандай шаардык болуп калмак беле. Ким билет, бирок тагдыры башкача чечилмек экен. Рас, ал окуянын тагдырды билсең эмне дей аласың? Ошол Кумбел станциясында вагондон көмүр чүрүп, өлбө жаным өлбө деп жүргөн күндөрдүн биринде депонун көмүр үйгөн жайына төөчөн бир казак пайда болду. Кыязы чөлдөн жумуштап келген эме окшойт. Деги сыртынан караганда ошондой. Төөсүн четтеги ээнге 3 буттап тушап койду да, бош кабын колтугуна кыскан тейинде эки жагын саксактай каранып баратып, Эдигейге туш келгенде, "Эй, иничек" деп кайрыла калды. Тиги төөгө көз сала турчу. Бала бакыра бейбаштык кылбасын. Балдардын адаты бар эмеспи, төө көрсө жинне тийип же сабап калышпасын. Тушоосунан бошотуп да жибериштен тайуу тартпайт тентектер. Мен азыр эле кайда келем. Бара бер, карап турам, деди Эдигей чоң күрөгү менен көмүр салып жатып. Кара көмүр кара терге чыпкаланган кара чүпүрөгү менен терини арчынды. Маңдайынан тер шорголойт. Эртеден кечке тачкага көмүр жүктөп, ансыз да уш жерден кетпеген соң, станциянын бейбаш балдары төөгө тийбесин деп карап туруш ага оорчулук кылмак беле. Төө көрсө балдар келекелеп тайрактата бере турган адаты бар эмеспи? Бир жолу ошончо берген соң төө жинин бүркүп бакырып, кубалай тап бергенин Эдигей өзү көргөн жайы бар. Балдар айлана качып, эзелки замандагы мергенчилерден бетер төө жаныбарды кайра таш менен, таяк менен ургулап айласын кетиргенде ээси жетип келип аран куткарган. Мына азырда кайдан жайдан чыкканы белгисиз. Жоон топ бала футбол тээп жетип келишти. Анан күүлөнүп алып, топту тушоолуу төөгө тебе баштады. Төө жалтанып качса да болбойт. Улам бири жүгүрүп келип топту тээп, тобу төөнүн капталына дал тийсе гол салгандай кубана кыйкырат. Ар бири түз тээп тийгизишке эдиреңдеп ашыгат. "Эй, жубарымбектер, тийбегиле. Жоголгула бу жерден", деп Эдигей күрөгү менен тап берди. "Болбосо азыр силердиби?" Балдар четтей берди. Төөнүн ээсиби же бу көмүр жүктөгүч неме кокус мас болсо оңдурбайт дештиби? Тоон тепкилешип алыстап кетишти. Алар жалтанбастан төөнү кыйнай берсе, Эдигей жөн гана сүр көрсөткөнү болбосо, бу алында кууп жете албасын балдар билип коюп турбу. Тачкага сузуп алган ар бир күрөк көмүр анын ошончо күчүн соруп жаткан. Алсырап, аргасыз оорукчан болуш адамды ушунчалык кор кылып, басынтаарын өз умурда ойлоп көргөн жан эмес. Баш айланып жер көчөт, тынбай куюлган тер жүдөтүп, мууну бошоп алсырап турат. Энтиге дем алып какырынса, өпкө бооруна толгон көмүр тозоңу кара түкүрүк болуп чыгып, көкүрөгүн ачыштырат. Үкү бала андасанда анын колунан күрөгүн ала коюп, тачканы өзү жүктөп, өзү дөбөгө чыгарып төгүп келет. Эдигейди кичине эс алсын деп четке отургузат. Аялынын 3 бүктөлүп, 3 кайышып иштегенин көрүп, Эдигей көпкө чыдап отура албайт. Теңселе басып кайра тура келет да, күрөгүн кайрылат. Алиге төөсүн көзөмөлдөтүп кеткен киши бирдеме салынган кабын көтөрүп тез эле кайра келди. Кабын канжыгасына байлап жөнөй берерден мурун Эдигейге жакын келди. Экөө оңой эле сөзгө киришти. Бороондуу разъездинде турган Казангап ушу киши эле. Экөө жердеш болуп чыкты. Ата бабасы аралдык казактардан экенин айтып салды Казангап. Ошондон улам экөөнүн ортосу дагы жакындай түшкөнсүдү. Ушул жолугушуу эбепке себеп дегендей Эдигей менен үкү бала экөөнүн кийинки бүт өмүрүнө багыт берери анда эч кимисинин оюна кирген эмес. Казангаптын айтканы ушул болду. Бороондуу разъездине жүрсөңөрчү. Аерден иш да баш калкада табылар деди. Бир көргөндө эле тартып турган бешинеси жарык кишилер болот эмеспи? Казангап башкалардан айырмалангандай анчалык деле бөтөнчөлүгү жок экен. Бирок оор мээнеттен тапкан акыл тажрыйбасы бар кадыресе киши экен. Бир карасаң, көптөн бери үстүнөн чүрбөй көөнөрткөн кийимчен кадимки эле казак киши. Жымырайта жамаачы салынып, зымырайта көктөлгөн, сыры кетсе да сыны кетпеген хром өтүк бутунда. Дайыма төө минип жүргөнүнө ылайык теришим көчүгүндө, көбүнесе сакталуу турган, сыртка чыкканда эскиртпей сактаган, жарашыгы кетелек темир жол форма шапкеси ичке мойнуна бек отурган, чоң башыда эп келип турат. Ачуу тийген күн табына тотугуп, дайымкы ызгаар шамалга кайыгып көнгөн кара көк өңү, тарамыштуу туурук колу эле бу кишинин ушул чөлдө туулуп, чөлдөскөн жергиликтүү мээнеткеч адам экенин айгинелеп турат. Кажырдуу ини тиричилик мээнеттен бүкүр тартып калганынан улам, өзү орто бойлуу болгону менен кас моюн тартып, гер жее баскан киши экен. Баарынан да көзү укмуш эле. Кычыктарын желелеп бырыш баскан кара көзү, ичи койнуңду аңтара тиктеп, баарын түшүнүп билип, жымыңдап турат. Казангап 40ка барып калган киши окшойт. Болбосо тукул искелген кара муруту,
Буурул тартып калган чокчоо сакалы көптү көргөн жан экенин билгизип, ошон үчүн 40та көрүнөбү? Эмнеси болсо да баарынан мурун оор басырык токтоо сүйлөгөн сөзү укканды муютуп салды. Үк бала угуп туруп, бул өзү дуруш киши экен деп сыйлап калды. Ар бир сөзүнүн орду жөнү бар. Айткан сөзүндө ой, акыл бар. Контузия деген бале денинен аали кетелек болгон соң чабал жаныңды ого өтөр кыйнаганың жарабас иним деп сүйлөдү. Бул ишиң ишемей эле мойнуна минген мүшкүл экенин бир көргөн көзгө көрүнүп туруп. Эдигей, мындай ишке аали тыңый элек турбайсыңбы? Аягыңды араң сүйрөп калыпсың. Бул абалыңда сен азыр жеңилирээк иште, таза абада болуп ак ичишиң оң. Мына биздин разъездде жол жумушуна киши таппай экөөбүз төрт. Жаңы начальник келген. Өзүң ушерлик экенсиң дейт мага. Лайыктуу кишилерди чакырсаң болот деп кулак мээми жейт. А кишилерди мен кайдан табам? Баары согушта. Согуштан кайткандарына каалаган жерден иш табылып атыры. Албетте, биз турган жерге жыргал орноп калган эмес. Тегерек теребел Сары Өзөктүн учу кыйырсыз эрме чөлү. Сууну алыстан цистерналап бир аптада бир ап келип турат. Кээде суу да учурунда келбей калат. Андайда алыс чөлдөгү кудуктан чанаштап суу ташыйбыз. Эртең менен чыксаң кечинде араң кайтасың. Ошондо да сага окшоп бөтөн жерде түйшүк тартып кор болгуча, жаман болсо да өз ата конушуң Сары Өзөктө турганыңа эмне жетсин, деп сүйлөп турду Казангап. Башпаанек болот, иштер ишиңин жөнүн үйрөтөбүз. Кожолук чарбада күтүп аларсың. Ал өз аракетиңе жараша. Экөөңөр тең аали жашсыңар. Дүйнө куруп алыш кыйынбы? Ден соолугуңду чыңдап алсаң, анан Сары Өзөккө көнбөй башка жакты эле дегдей берсең жолуңар ачык. Аны жашай көрөрсүңөр да. Казангап ушинтип айтты. Эдигей ойлонуп турду да макул болду. Ошол эле күнү аялы экөө Казангапты ээрчип, Сары Өзөк кайдасың деп бороондуга жөнөп калышты. Жолго камынып отургудай экөөнүн жыйган дүйнөсү бар беле. Кийим кечесин таңышты да жөнөй беришти. Ал жердин тузун татып, ишин иштеп көрөлү деди. Кийин Сары Өзөктүн бороондусу экөөнүн өмүр тагдыры болду. Кумбелден бороондуга бет алып, Сары Өзөктүн чөлүн кезип өткөн ошол жол Эдигейдин эсине өмүр бою сиңип калыптыр. Обол мурун алар темир жолду бойлор жүрүштү да, анан бара-бара темир жолдон оолактап, аңды дөңдү карабай талаага салышты. Төтөлөп жүргөнүбүз дурус, деди Казангап. Анткени бул жерде темир жол илгерки бир туздуу көлдүн кургап калган ордундагы шор такыр ойду тегеренип 10 километрдей айланат экен. Такырдан ушу бүгүндө шору чыгып, кээ жери саздап турат имиш. Ар жаз сайын кар жамгырдын суусу толуп, адам өтө албаган саз болуп, жай келгенде кайра кургап, шор каткан такыр болуп калат. Ар жыл сайын ушул. Бир замандарда бу жерде чоң көл болгону тууралуу Казангап өзү да Сары Өзөк чөлүн изилдеген Элизаров деген геологдон уккан экен. А киши менен кийин бороонду Эдигей да таанышып, экөө ысык тамыр болуп кетти. Акылдуу киши эле. А кезде болсо Эдигей али бороонду аткаган элек. Жергиликтүү бир темир жолчу казакка кокус жолугуп, анын тилине кирип ээрчип бараткан жаралуу аскер аралдык казак болуучу. Аялы экөө тирилиги өтөр жаңы жай, жаңы иш издеп башта көрүп билбеген бороондуу разъездине баратты. Ошо жерге өмүр бою орноп туруп каларын али билбей баратты. Жаз маалында аз күнгө ыраңы жашылданып, анан кайра күйүп кетип саргайып жатчу Сары Өзөктүн уч кыйырсыз талаасы Эдигейди айран азыр кылды. Арал деңизинин чет жакасында не бир айдың талаалар бар. Үстүрт сыртын эле алчы. Бирок мынчалык кенендикти ал өмүрүндө биринчи көрүп баратты. Чөлдүн улуулугуна өзүнүн рухун теңдештире алган адам гана бутун жыраган Сары Өзөктүн эрме чөлүнө чыдай аларын Эдигей кийин түшүндү. Ырас Сары Өзөк кыйырсыз, адамдын учкул санаасы гана кучагына батыра алат. Элизаров акылман киши экен. Башканын ою жетип, тилинин учунда турганды жөнөкөй гана түшүндүрүп коёр эле. Төөнү жетилеп, алдыда ишенимдүү адымдап бараткан Казангап болбосо, бул ээнде Эдигей менен Үкү баланын эси чыгат беле. Төө минип бараткан Эдигей. Чынында Үкү бала төөгө минсе жөндүү болмок, бирок Казангап, айрыкча Үкү бала өзү болбой, Эдигейди зордоп мингизишкен. Биздин дени каардыбыз со, сен күчүңү сакта, кыйыктанбай. Жолдон кармабай мин. Барар жол алыс. Жол алыс, төө жаш экен. Ошол үчүн жолоочулардын экөө жөө, бири ком үстүндө. Эдигейдин азыркы каранары болсого сөз башка. Үчөө тең минип алып, желе жорто жүрсө 3-4 саатта кирип бармак. Ал күнү болсо бороондуга түн бир окумда жетишти. Тегеректеги жердин жаңылыгы, ананда узун жолду кыскарткан сөз менен жүрүп отурушуп, үчөө жол алысын анча байкабады. Казангап жолду катар бул аймактагы жашоо тиричилик өз өмүрүн узун сабак аңгеме кылып айтып жүрүп отурду. Сары Өзөккө кайдан, качан, кантип келип, темир жолго иштеп калганын айтты. Көрсө согуш бүтөөр ошол жылы 36-га караган курак экен. Эли журту арал боюндагы казактардан, Айылы Жангелдиден 30 чакырым нарактагы жээкте 5 агач экен. Айылдан кеткенине көп жылдар болсо да Казангап 5 агачка кайра кайрылып такыр барбаптыр. Анда себеби бар экен. Кулактарды тапкатары жоюп жаткан кезеңде анын атасында жер одуруп айдаптыр. Атасы кулак делемес экен.
Андай орто чарба кишилердин кээ бирин жаңылыштан, аша чапкандыктан айдаган каталык ачылып, кайра бошоткондо жолдо келатып үйүнө жетпей каза болгон экен. Жаңылыштан өлгөн экен а киши. Атасы калган үйдүн балдары чилдей тараптыр. Ошо бойдон бири-биринин дайынын билишпейт экен. А кезде улан курак Казангапты эпкиндүү актүптөр улам бир жыйналышта эл алдына чыгарып, атасын жамандатып сүйлөтүп, ал учурдагы саясатты жан дили менен колдоорун айттырып, атам жат элемент катары туура жазыланды. Атаман кечем, менин атамдай тап душмандарга жер бетинде орун болбошу керек. Каерде болбосун алар жексен болушу керек дедиртип, жанын кашайткан экен. Ошол шерменделиктен кутулуш үчүн Казангап баш оогон, эл тааныбаган алыска аргасы сооп кетет. Самаркандын жакасындагы Бетпакталада 6 жыл иштеп турат. Эзелтен буурусун тилбеген ал жерди ошо кезде пактайдоого жаңыдан өздөштүрө баштаган чак иштээр кол жетишпей жаткан. Казангап обол жер казуудан баштап, анан тракторист, бригадир болуп иштейт. Эпкиндүү эмгегине ардак грамота алат. Ошо жерден үйлөнөт. Эмгек акысы дурус деп Бетпакталаага туш-туштан келип аткандар көп боло турган. Хиванын жакасынан агасынын үй бүлөсүнө аралашып, Бүкөй деген кара калпак кыз да келиптир. Көрсө экөө ошо жерден жолугуп, баш кошоору бешенеге жазылган белем Бетпакталаада баш кошуп, Казангаптын эл журтуна Аралдын боюна жөнөмөй болушат. Бирок жаңылышкан экен. Поезден поездге, Максимге улам алмашып чүп көп жүрүштү. Акыры Кумбелге жетип, дагы поезд которуп чөөрдү. Ошо жерден Кокус аралдык жердештерине жолугуп калды. Сураштырып көрсө, азыр Беш агачына баруунун кажаты жок сыяктанды. Көрсө аякта баягы эле баш ал десе бөрк алгандар бийлик башында экен. Андай болгондо айлыма барып эмне кылам деди Казангап. Бирдемеден корккон жок, керек болсо ак эмгегин далилдеген грамотасы бар колунда. Өзбекстандын өзүнөн алган. Эл алдында өзүн шерменде кылып табалаган кишилерди кайра көргүсү келбеди. Эки тизгин бир чылбыр дале ошолордун колунда болсо, эми кайрылып барып эчтеме болбогондой алар менен учурашып, катар иштеп жүрө алабы? Ал тууралуу Казангап эстей берген жакшы көрчү эмес. Илгеркинин баарын адамдар алда качан унутуп коюшканын да билчү эмес. Сарызөкө туруп калгандан кийинки узак жылдардын ичинде эки окуя болду. Биринде Казангап унутуп калчу эчтеме жок экенин билгизди. Анысы уулуна катуу ачууланганда болду. Экинчиси Эдигейдин обу жок орунсуз тамашасынан улам чыкты. Бир жолу Сабитжан шаардан келип, баары чогулуп чай ичип, шаардын жаңылыктарын угуп отурушкан. Ошондо Сабитжан күлүп айткан сөзү бар. Коллективчештирүү мезгилинде Синцянга ооп кеткен казак менен кыргыздар эми кайтып келип жатышат. Кытай аларды коммуналарына киргизип, үйүнөн тамак ичирбей, күнүнө бир жолу бир казандан тамак берип, кары жашына карабай табагын ар кимисинин колуна карматып, кезекке тургузуп коет экен. Кытайлар көргүлүктү көрсөткөн соң эми качкындар үй жайын таштай качып келип, киргизсеңер экен деп суранып жатышат чордулар. Тим эле айланып кагылып жалынат деп күлдү Сабитжан. Мунун эмнеси күлкү? Деп Казангап түнөрө түштү. Ачуусунан эриндери титиреп кетти. Кейде гана болбосо мынчалык ачууланчу эмес, айрыкча боорет менен тең көргөн, эчтемеден кем кылбай окутуп чокуткан, чоң киши болот деген үмүттө жүргөн уулуна минтип катаал сүйлөп ачууланмаса керек. Кайсырысыңа күлөсүң? Деди башына кан тээп буулга сүйлөп. Элдин шоруна күлүп. Анан эмне дейин, мына кызык, деди Сабитжан. Болгондой айтып атырым. Атасы унчукпай буулду. Алдындагы чайлуу пиаласын жылдырып койду. Түнөргөндөн түнөрүп үйдүн ичи бук болуп кетти. Кимге таарынып, кимге арман кылмаксың? Деди Сабитжан таңгала эки ийинин кошуруп. Түшүнбөйм. Дагы айтам, арманың кимге? Мезгилгеби? Мезгил карматпайт. Өкмөткөбү? Акың жок. Бери кара Сабитжан. Мен өз алыма жараша өз ишим бар карабайыр кишимин. Башка жумушка киришпеймин. Бирок сени өз мээң менен жетти го дечилем. Билип ал да эсиңен чыгарба. Кудайга арман кылышка акың жок. Ажалың жиберсе күнүңүн бүткөнү, туулмай жалган өлүм ак деген ошол. Дүйнөдө калган бардык нерсенин сурагы болуш керек. Казангап ордунан турду да эч кимди карабастан түнөргөн боюнча сыртка чыгып кетти. Башка бир жолу анда Эдигейдин Кумбелден келгенине көп жыл өтүп, бороондудан ордуна чок алып, бала чакалуу болуп калган жазмал эле. Кечке жуук малын кашаага айдап киргизип жүрүп, Эдигей кой козуларынын туягы көбөйгөнүн көрүп, тамаша кылып койду. Аябай эле байып алыппыз го, Казаке. Кулакка кайра тартса да болгудай. Казангап көзүнөн чаарчыга жалт карады. Сакалы сербее түштү. Ойнап сүйлөсөң да ойлоп сүйлөгөн. Сага эмне болду? Тамашаны билбейсиңби? Бул тамаша эмес. Койчу Казаке, качандыр бир өткөнгө. Кеп ошондо. Байлыгыңды алып койсо өлбөйсүң, эптеп күн көрүп кетесиң. А эгер авириңди тепсеп салышса, аны эч ким кайра тазарта албайт. Бирок Кумбелден Бороондуга келаткан жолдо бул сөздөрдүн болушу али абдан алыс болчу. Атүгүл Бороондуга барганда кандай күн болот? Орун алып туруп калышабы же аял экөө кол кармашып алып дагы бир жакка тентип жөнөшөбү? Бу да белгисиз. Жолду катар жөн гана аркы берки сөздөр сүйлөнүп келатты.
Бир учурда Эдигей Казангаптан кандай себеп менен согушка барбай калганын сурады. Ден соолугуна байланыштуу болгонбу же башка себеп беле деди. Жок, Кудайга шүгүр, дени кардым соо деди Казангап. Согуш башталганда деле куламдан соо болчумун. Барсам башкалардан кем согушмак эмесмин. Иш башкача болгон. Бетпак талаадан келаткан Казангап Беш агач айылына барбас болуп, же кайра кайтып кете албай, атайы көчүп чыккан соң кайра кайтыш кандай болот, же башка дайындуу багыты жок дендароо болуп Кумбелде туруп калганда, станциянын начальнигинин көзүнө чөт. Кайдан келаткан жөн жайын, кайда барып, эмне жумуш кылар жөн жайын сурайт да, Казангап менен Бүкөйдү жолулаш товарняка салат. Бороондуга жөнөтөт. Айерде иштээр киши керек болуп атыры. Экөөңөр эң ылайык жууп экенсиңер деп разъездин начальнигине кат жазып берет. Казангап куп көрөт. Ошенткен туура болуптур. Эл жайнап шатыра шатман иш кызыган бетпакталадай кайдан болсун бул сары өзөктүн эрмечөлү. Анткен менен бара-бара көнүп, ыгалып, жашап калышты. Жаманбы жакшыбы иши кылып өздөрү менен өзү. Келинчек экөө темир жол жумушчусу болуп катталуу. Бирок разъездин бардык жумушу экөөнүн мойнунда. Чынында экөөнүн баш кошуп баштаган турмушу ушу жерден ирденди. Уч кыйырсыз сары өзөктүн ээн талаасында Бороонду деген разъездинде Казангап менен Бүкөй биргелешкен эки жаш тирилигин баштады. Рас, алгач 1-2 жолу тыйын тыпыр чогултуп алып, башка жака элдүү чоңураак станция улоо же шааргабы орун которуп алалы деген акылга келишти. Бирок антип-минтип камылга бүткүчө согуш башталып кетти. Ал анан Бороондуда тыным жок. Аскер салган эшелондор батышка жөнөп жатты. Согуштан качып жер огондор батыштан чыгышка өтүп жатты. Азык-түлүк жүктөгөн эшелондор батышка, жарадарларды салган эшелондор чыгышка байма-бай каттап жатты. Турмуш калыбы капилеттен өзгөрүп кеткени ушул эрме чөлдөгү ээн Бороондуда кадимкидей сезилди. Семафорду тез ачкын деп, батыштан келген паровоз бияктан бакырса, менин жолуму мурун ач деп чыгыштан келген паровоз тияктан бакырат. Жүк орун көтөрө албай шпалдар майышып, рельса темир жешилип жатты. Бир жериндеги полотнону оңдогуча башка жериндегиси иштен чыгат. Эшелондон эшелон үзүлбөй аскер толгон вагондор удаама-удаа өтүп жатты. Күндүр-түндүр өтүп жатты. Анан жумалап, анан айлап, анан жылдап аскер тыйылбай фронтко өтө берди. Мынча эр азамат кайдан чыгып толуп жатканына башың маң. Ошончо эрдин бардыгы тиги батышка, тиги эки дүйнө айыгышып жаткан батышка өтүп жатты. Азбы көппү анын артынан Казангапка кезек келди. Согушардын кезеги. Кошуун топтошоор жер Кумбел экен. Чакырык ошол жерден келиптир. Разъездин начальниги чакырыкты билгенде чачын жулду. Жарым станция түйүмдө 1001 сан поезд аркы-терки өтүп жатса, аерде иштеген жалгыз киши 3-түн ишин аткарып жатса, анда согуш калып кетип жатса, бул эки салаа темир жолуң резинке эмес кой. Өлүп кетебизби деп боздоп жиберди. Ага болобу. Батыштан келген паровоздор семафор ач деп батыштан бакырат. Чыгыштан келген паровоз жол бер деп чыгыштан өкүрөт. Эки жактан бетме-бет келген составтарды токтотпой өткөрүп жиберишке, разъездде дагы кош жол керектешке ооз барбайт. Айтсаң уккандар көчүгү менен күлбөйбү? Төбөңөн камчы сокпойбу? Жоо Москваны коколоп турганда антип айтышка кимдин оозу барат? Согуш жылынын эрте келген биринчи кышы чүп, чыйлыктырган акшамы менен кара күүгүмү да эрте түшкөн кез келди. Казангап аскерге жөнөр күндүн алдыңкы түнү кар жаады. Эң оболу мурун сампарлап, анан зампарлап жаап берди дейсиң. Башка заманда ызгаары мээни көзөгөн сары өзөктүн чөлүнө, ою менен жонуна ошол түнү кар жарыктык жаап турду. Чаар асман менен чыбыр жер беттешип биригишип, жыбыт жылгасында кар эриндиси жашагып ыйлап турду. Сары өзөктүн ызгаар шамалы даяр белем. Обол мурун тозоң ойнотуп, элпип-желпип келди. Күрткү болуп кателек карды үйлөп келди. Күтө түшүп борошосун баштайт эмеспи? Андан кийин буюктурар, бороону келет эмеспи? Тегиз жааган карды аң куйга, ой жоңго тыгып, темир жолдун үстүн катырат эмеспи? Ээн талаа эрмечөл сары өзөктүн жан карабаган эендигин чыкыйыңы кесип өтүп жаткан кан тамырдай жаткан темир жол ошондо эмне болот? Чыкыйдагы кан тамыр кагып турду. Чыгыштан батышка, батыштан чыгышка поездер байма-бай каттап турду. Ошол түндүн таң маалында Казангап согушка жөнөдү. Узатуучулары жок, жалгыз жөнөдү. Бирок узатып бараткан жанында аялы Бүкөйү бар. Бүкөйүнүн кучагында наристеси Айзада бар. Ушуну да узатып эч ким чыккан жок деп айтышка болобу? Үйдөн чыгып кармалтап бир аз баса түшкөн Бүкөй баш майланды деп теңселип токтой калды. Оромолдун оромосундагы баланы Казангап Бүкөйдүн колунан ала койду. Аягы менен баскан экөө, биринин боорунда, экөөнүн чүрпөсү үчөө, ошол түнү кар бетинде калтырган из балким кылымда калбагандыр. Тагдырың ургур, аялы менен баласынын өзү иштеп турган тоом жол кепесине жеткирип, өзү Кумбелге бараткан товарняка түшмөй болду. Эми Бүкөй эринин ордуна тоомчу болуп калып жатты.
Эрди катын уш жерден коштошту. Айтылар сөз айтылып бүткөн, ийле ар жаш түндө эле агып соолуган, алып жөнөөчү паровоз анда санда чыйк этип коюп жолдо белен турат шаштырып. Сосын түшсеңчи деп машинист үн салып коет караңгыдан. Казангап туткасын кармап, караңгыда кара паровозго жабышты. Паровоз зуңулдатып кош бол деген доош салды. Анан күш быш деп жыла берди. Сары боор чоң дөңгөлөктөрү бүкөй багыттаган тоом жолду жапшыра басып өтүп баратканда, эринин өтүк аягында жүн жоолукка оронуп белин курчанган, бир колунда сары желек, бир боорунда наристе баласы бар бүкөй ызгаар кара шамалданбы, эрин узатып жатканданбы, аргасыз көзүнөн жашы чууруп, учу кыйырсыз, учу түпсүз темир жолдун боюнда кала берди. Бирине бири кол булгагандай болду окшойт, бирине бири кыйкырып үн салгандай болду окшойт. Жарк эткен көз, жаңсаган кол. Анан семафордун кызылы жашыл болду. Ошол болду. Анан Казангап түшкөн поезд жүрүп берди. Эки тарапта сүткө жуулгандай ак боз тала. Сүткө жуулган ак боз тала бетке жабылып, түндө көрчү түш болуп калып жатты. Паровоз арылдап күүлөнгөн сайын кар тозоңдуу ак бороон бетке чаап, күйүп жаткан көмүрдүн жытына аралаш атам замандан берки калган кар жыты бешинеге уруп баратты. Казангап паровоздун айнегинен баш багып, ушул сары өзөктүн кышта ызгаар жайда ысык шамал абасын өпкөсүнө толтура жутуп, бу эрме чөлдүн кан тамыры өзүнүн кан тамыры менен түбөлүк бир тамыр экенин сезип баратты. Бул аймакта алынгандардын баардыгын кумбелге чогултчу. Баардыгын катар-катар тизип, аты жөнүн чакыртып вагондорго бөлүштүрүп салып жөнөтчү. Ойдо жок иш мына ушунда болду. Казангап өз тобу менен вагонго түшкөнү шартылдашып баратканда кимдир бирөө кокустан колтуктап тартып калды. Асанбаев, Казангап. Асанбаев ким? Катардан чык, мага кел. Казангап буйрук аткарды. Асанбаев менмин. Документиңди алып кел. Туура экен, өзү тура. Мени менен жүр. Казангап алиги кишини ээрчип, станциянын ичиндеги аскер чогулчу жайга барды. Алып барып алып алиги кишинин айтканын кара. Асанбаев сен болсоң кылчайбастан үйүңө кет. Аңдадыңбы? Аялдабай кайт. Түшүндүм, деди эчтеме түшүнбөгөн Казангап. Түшүнгөн чүнүгүң болсо жөнө. Бул жерде бутка илешпе, башың бош. Жөнөтүп жаткан калың топ ызы чуунун ичинде Казангап эсин жый албай калды. Оолу бошотуп жатканына бир кубанып алды да кайра жүрөгүн зырп эткизген бир сезимден улам дене боюн муздак тери басты. Де ошондон де муну билген соң топту жиреп сүзүп өтүп аскер чогултаар начальникке жетти. Ой, кайка жумдасың деп тыгылышып турган эл жаалап жиберди. Ашыккан иш меники, эшелонум жөнөп атыры. Ашыккан иш меники деп жиреп өттү. Махорканын түтүнү быкшыган, телефондору тынбай чырылдаган бөлмөдө стол кучактап отурган кишинин элдин баары жаалап турган экен. Казангап жулунуп жетип барганда тиги киши мырыя карады. Сага не керек? Не жумуш менен? Мен макул эмесмин. Неге макул эмессиң? Атамды ак жеринен айдап жиберишкен экен. Ал кулак эмес болчу. Кагаздарыңызды саңтарып көрүңүзчү. Атам орто чарба киши болчу. Токто, сага не керек? Атам жөнүндө мени согушка албай жатсаңар туура эмес. Эй, сен эмнеде былжырап атырсың? Кулак-сулак деп кайдагы унутулган кепти айтып, көктөн түшкөнсүп, өзүң кимсиң? Борондулук Асанбаев деген болом. Начальник тизмени карап калды. Бай эле ошентпейсизби? Кулак-сулак, батырак, шатырак деп баш айлантың го. Сеники бронь тура, жаңылыштан чакырылыпсың. Темир жолчуларга тийбегиле, иш ордунда калсын деген жолдош Сталиндин буйругу бар эмеспи? Бар анда, бактың бар экен. Бирок ишти иштей бересиң, аңдадыңбы? Акшам болгондо жолоочулар жол арытаар аягына жакындагандай болушту. Жүргөн багыт кайрадан темир жолго жакындатып, нары өткөн бери өткөн поездердин вагондору айра тааныла баштады. Сары өзөктүн эрме чөлүндө поезд составынын оттору жылдыз курттай көрүнүп, чыгыштан батышка, батыштан чыгышка кербен тарткан паровоздордун доошу угулуп калып жатты. Бир кызыгы, алыстан караган көзгө тиги сызмада бараткан эшелондор оюнчук болуп көрүнөт. Кеч жууктаган сайын көктөмдүн табынан алган жарытпас жылуусу муздап, кара күйгүм катуулап басып келатты.
Анан Казангап түшкөн поезд жүрүп берди. Эки тарапта сүткө жуулгандай ак боз тала. Сүткө жуулган ак боз тала бетке жабылып, түндө көрчү түш болуп калып жатты. Паровоз арылдап күүлөнгөн сайын кар тозоңдуу ак бороон бетке чаап, күйүп жаткан көмүрдүн жытына аралаш атам замандан берки калган кар жыты бешинеге уруп баратты. Казангап паровоздун айнегинен баш багып, ушул сары өзөктүн кышта ызгаар жайда ысык шамал абасын өпкөсүнө толтура жутуп, бул эрме чөлдүн кан тамыры өзүнүн кан тамыры менен түбөлүк бир тамыр экенин сезип баратты. Бул аймакта алынгандардын баардыгын кумбелге чогултчу. Баардыгын катар-катар тизип, аты жөнүн чакыртып вагондорго бөлүштүрүп салып жөнөтчү. Ойдо жок иш мына ушунда болду. Казангап өз тобу менен вагонго түшкөнү шартылдашып баратканда кимдир бирөө кокустан колтуктап тартып калды. Асанбаев, Казангап. Асанбаев ким? Катардан чык, мага кел. Казангап буйрук аткарды. Асанбаев менмин. Документиңди алып кел. Туура экен, өзү тура. Мени менен жүр. Казангап алиги кишини ээрчип, станциянын ичиндеги аскер чогулчу жайга барды. Алып барып алып алиги кишинин айтканын кара. Асанбаев сен болсоң кылчайбастан үйүңө кет. Аңдадыңбы? Аялдабай кайт. Түшүндүм, деди эчтеме түшүнбөгөн Казангап. Түшүнгөн чүнүгүң болсо жөнө. Бул жерде бутка илешпе, башың бош. Жөнөтүп жаткан калың топ ызы чуунун ичинде Казангап эсин жыя албай калды. Оолу бошотуп жатканда бир кубанып алды да кайра жүрөгүн зырп эткизген бир сезимден улам, дене боюн муздак тери басты. Де ошондон де муну билген соң топту жиреп сүзүп өтүп, аскер чогултаар начальникке жетти. Ой, кайка жуунасың? Деп тыгылышып турган эл жаалап жиберди. Ашыккан иш меники, эшелонум жөнөп атыры. Ашыккан иш меники деп жиреп өттү. Махорканын түтүнү быкшыган, телефондору тынбай чырылдаган бөлмөдө стол кучактап отурган кишинин элдин баары жаалап турган экен. Казангап жулунуп жетип барганда тиги киши мырыя карады. Сага не керек? Не жумуш менен? Мен макул эмесмин. Неге макул эмессиң? Атамды ак жеринен айдап жиберишкен экен. Ал кулак эмес болчу. Кагаздарыңызды аңтарып көрүңүзчү. Атам орто чарба киши болчу. Токто, сага не керек? Атам жөнүндө мени согушка албай жатсаңар туура эмес. Эй, сен эмнеде былжырап атырсың? Кулак-сулак деп кайдагы унутулган кепти айтып, көктөн түшкөнсүп, өзүң кимсиң? Борондулук Асанбаев деген болом. Начальник тизмени карап калды. Бай эле ошентпейсизби? Кулак-сулак, батырак, шатырак деп баш айлантың го. Сеники бронь тура, жаңылыштан чакырылыпсың. Темир жолчуларга тийбегиле, иш ордунда калсын деген жолдош Сталиндин буйругу бар эмеспи? Бар анда, бактың бар экен. Бирок ишти иштей бересиң, аңдадыңбы? Акшам болгондо жолоочулар жол арытаар аягына жакындагандай болушту. Жүргөн багыт кайрадан темир жолго жакындатып, нары өткөн бери өткөн поезддердин вагондору айра тааныла баштады. Сары өзөктүн эрме чөлүндө поезд составынын оттору жылдыз курттай көрүнүп, чыгыштан батышка, батыштан чыгышка кербен тарткан паровоздордун доошу угулуп калып жатты. Бир кызыгы, алыстан караган көзгө тиги сызмада бараткан эшелондор оюнчук болуп көрүнөт. Кеч жууктаган сайын көктөмдүн табынан алган жарытпас жылуусу муздап, кара күйгүм катуулап басып келатты.